Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Кудай таалам ар бириңиздердин орозоңуздарды кабыл кылсын дейли дагы. Сиз рахмат жааган Рамазан берүүсүн көрүп баштадыңыз. Бүгүн биз орозодогу суроо жооптор боюнча кеп калабыз. Сиздердин келип түшкөн суроолор биздин дарекке жетти. Ушул рахмат жааган Рамазан берүүсүндө Кудай буюрса мынакей студиябызга Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Жоробай ажы Шергазиев келип отурат. Кош келипсиз. Кушбак кылсын. Кудай таалам орозоңузду кабыл кылсын. Амин. Эми Жоробай ажы биздин жарандардан да көптөгөн суроолор бүгүнкү күндө келип аткан учуру. Анан мен көп узатпай эле ушул суроо жооптон баштайлы. Биринчи суроодон баштайын. Дароо эле баягы орозо учурунда тиш ооруп калат, кээде баягы баш ооруп калат. Анан көбүнчө суроо ошо тишке байланыштуу келиптир. Орозо учурунда ошо тиш жулдурса болобу, тишти дарыласа болобу? Ушул тишке байланышкан негизи орозо учурунда кандай кылыш керек? Ооба, бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Чындыгында азыр биз берекелүү Рамазан айында турабыз. Ушул күнгө жеткирген Алла таалага чексиз мактоолор болсун. Жана баарыбыздын тагдырыбызга көптөгөн Рамазандарды жазган болсун дейли. Чындыгында баягы орозо маанилүү ибадат болгондуктан адамдардан ушундай суроолор келип түшүп турат. Эми бул маселеде негизи эле ошол тиштин ооруган абалына карашыбыз керек болуп калат. Кээде биз айтканбыз, бизде эреже бар. Ошол тамактан суу өтүп кетсе орозо бузулат да. Мына ошондон эгер тиш аябай катуу ооруп, ал балки дарылаганга муктаж болгон учурлар болуп калат. Кээде ириңдеп кеткен болушу мүмкүн болот. Ошол дарыгерге барып көрүнөт. Баягы орозо оозу менен эле. Анан дарыгер ушул жерде бизге аныктап бериш керек. Бул 2-3 күндүк жумуш бар. Мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп айткан болсо, бирок эми барып туруп бир эле жулуп койсо, мисалы уколду берип жүрөт да анда деле. Ошол укол бергенде ал ооруну баса турган, аны менен ооз ачылбайт. Тишти жулуп коюп кете берсе болот, эгер тамактан суу өтпөсө ооз ачылбайт. Бирок дайыма сууду сээп турат да баягы тиш тазалагандар, врачтар ошондо тамактан суу кетип калган болсо, анда ооз ачылып калат. Ошондуктан айтат элек, эгер тиш ошондой эле катуу ооруп аткан болсо, мисалы түнү менен ооруп калды дейли, бир мисал катары айталы. Түнү менен ооруп калды, эртеси күнү сөзсүз түрдө врачка барыш керек болуп калды, стоматологко. Ошондо ал адам эртеси күнү ошол күнгө ниет кылбай койсо болот да. Орозонго ниет кылбай эле барып дарыгерге барып, тишин жулдуруп, же пломба салдырып, дарылатып, ошол күндү дарыланганга кетирип туруп, андан эртеси күн орозо кармай берсе туура болот. Ал орозо бүткөндөн кийин ошол бир күндүн ордуна бир күн кайра кармап берет. Экинчи абалы баягы орозо учурунда ооруп калышы мүмкүн. Ошол учурда дагы барып кайрылып, врачтар көбүрөөк тазалаш керек болот, дары ичишиңиз керек болот, башка болот деген нерселерди айткан болсо, анда ошол жерден деле оозду ачып ала берет. Бирок жанагы айткандай, кийин орозо бүткөндөн кийин ошол күндүн ордуна бир күн кармап берет. Жанагындай бир учур болуп калат да, жана тишти жулдургандан кийин анан баягы укол саят да, сөзсүз түрдөчү баягы антибиотик сайып калат. Ошол учурда орозо бузулабы? Жок, укол ошол учурдагы уколдор бул жанагы антибиотик болсо же баягы ооруду баса турган, оорутпай турган уколдор оозду ачпайт. Эгер ошо тишти жулганда эле тамагынан эле суу кеткен эмес болсо, анда оозу ачылбайт да. Анан кээде баягы азырдагы технология өнүккөн заманда менде да өзүмдө да ушундай болуп калды. Орозо учурунда тишим ооруп калды. Анан врачка барсам, кадимкидей жанагындай оозго пленка кийгизип алып туруп, анан дарылайт экен да, тишке суу кетип калбасын депчи. Анан жанагындай жел менен үйлөтө туруп суу сордура турганы бар экен. Ошол аяктан тамакты тосуп коюп, анан ушинтип дарылайт экен да. Мындай учурда маселе жок. Орозо бойдон кала берет. Анда тамактан суу өтүп кетет деген коркунуч жок болот. Ооба. Анда кадимкидей дарылата берсе болот. Анан ушул ооруга эле байланыштуу сурообузду улай берели.
орозо учурунда багыл капельница алыш керек болуп калат, анализ тапшырыш керек болуп калат. Ошол боюнча шарият эмне дейт? ооба, чындыгында баягы анализ маселесинде бул маселе жок. Жанагынтип кан алдырып. Мисалы анализде биз кан денеден чыгат да. Ооба. Денеден чыккан нерсе менен ооз ачылбайт да. Баягы кан берсе деле болот, анализ тапшырса деле болот. Анда маселе жок. Кээ бирлер хижама кылдырам дейт. Андан деле маселе жок да. Өтө сонун. Ооз ачылбайт. Бирок укол маселеси чындыгында бул талаш маселе. Талаш маселе болгондуктан, баягы бир топ талаш маселе болгондуктан азыркы заманбап жаңы фатваларда эмне деп айтылат? Баягы эгер адам чындыгында ошол баягы уколго муктаж болсо, дарыланга муктаж болсо, ал орозо кармабай дарыланган эле жакшы дейт. Бирок оорусу күчтүү эмес, бирок баягы жеңил бир уколдорду алыш керек болгон учурда анда капельница алса деле баягы дарылай турган укол болсо да, баягы бул глюкоза эмес, глюкоза болбош керек, витамин болбош керек, себеби булар азык болот да. Ал эми жөнөкөй эле ооруну баса турган же антибиотиктер болуп дарыласа, анда бул уколдор оозду ачпайт. Негизи бул жана биз айткандай талаш маселе болгондуктан о ачат дегендер, ачпайт дегендер бар. Биз ошол диний башкармада ошол глюкозадан, витаминден башкасы ачпайт деп айтабыз. Ошондуктан баягы эгер чындыгында ал уколду ооз ачкандан кийин ала турган мүмкүнчүлүк бар болсо, ошого калтырган дагы жакшы болот. Жанагындай кээ бирде баягы эме давлениясы көтөрүлүп кетип, тез арада капельница алыш керек болуп калган учурларда орозо болсо маселе жок, ала берет экен да. Ооба, андай учурларда ошо давленияны түшүрө турган болсо маселе жок. Анан биздин китепте мындай бир маселе бар. Ал китепте ушундай айтып койгон да. Ким баягы ихтакана дейт да. Бул ихтакана, бул хукна деп баягы словарь китептерде ийне деп которулуп калат да. Мындайча айтканда, биздин китепте ким ийне алса орозосу бузулат деп келип калат. Анан азыркы учурда бардык уколдорду ийнелерге айтып атышат да. Жок, биздин китептеги ошол мухтасардагы, ыктыярдагы китептердеги баягы ийне деген сөз, ихтакана деген сөз, ал ошол учурдагы клизмага колдоно турган неме болгон да, каражат болгон. Ошону айтышкан. Ал эми уколдор андан кийин чыкпады, кийинки эле учурларда доорулоодо чыкты. Мына ошол клизманын немеси кылынганда ооз ачылып калат да негизи. Себеби ооз ачылуу бул ашказанга жеткен нерседен ачылып калат да. Мына ошондон эски мурдагы алымдар ошол этияттыкты дагы карманып айтышкан жактары дагы бар. Мына ошондон азыркы учурда биз ошол витаминден, глюкозадан башка уколдорду дарылай турган уколдор болсун да. Анан ошол болсо, анда алса боло берет дейбиз. Дагы биз баса белгилеп кетебиз, чындыгында ооруп аткан болсо, анда дарыланып алып туруп, андан кийин орозону уланткан жакшы. Абдан сонун. Анан мен азыр ушул жактан кошумча дагы бир суроо берип калбасам болбойт. Жанагы балдардын орозосун кандай жакшы көндүрсө болот балдарды? Рамазан айына азыр баягы көбүнчөсү Рамазан келатат деп баягы балдардын баары тең Рамазан деп турган мезгилдери да. Ооба. Анан кээ бир жана мурдагы эфирде сөз кылганда баягы 3 күн калып. Бирок адатта балдардын орозосу кандай болот өзү? Кантип көндүрсө болот акырында? Ооба, негизи биз жана чекти айтып кете турганбыз, бул балагат чеги. Балагатка жеткенден баштап бул парз болуп баштайт, милдеттүү болуп баштайт. Бирок ага чейин эле азыр биздин баягы азыркы жашап аткан учурубузда баягы имандуулук жакшы болуп атат. Адамдарда баягы дин үйрөнүү маселелери көп болуп атат. Ошол учурларда баягы үйдө жаш балдар эле мына мечитке келгендер, таравихке келип кошулгандар кечинде болуп атат. Ошолор эгер орозо кармаймын десе, ата эне үйдөн эле өздөрү менен чогуу орозо кармата бергенге аракет кылыш керек. Анан бала чыдай алса, кармап кете берет. Ал эми чыдабай калган болсо, анда дагы өзүнө жараша балки кийинки жылдары тутканга аракет кыла берет. Алла разы болсун. Эми баягы Рамазандагы темаларга өтсөк, кадыр түн качан болот жана кадыр түндүн эң негизги пайдалары кайсылар? Ооба, баягы бизде Рамазан 1-мартта башталды да. Ооба. Ошондо көпчүлүк алымдардын айтуусу менен бул ошол орозонун 26-сынан 27-сине өткөн түнү деп айтылат. Демек 26-марттан 27-мартка өткөн түнү. Ооба, 27-мартка өткөн түнү болот. Бул эми көпчүлүк алымдардын айтуусу боюнча болбосо
орозонун акыркы 10 күндүгүнүн так түндөрү бардыгы эле кадыр түн деп эсептелине берет да. Бирок баягы элде ушул адат болуп калган да, бир күн адат болуп калган. Негизги өзгөчөлүгү кадыр түн бир түндө Алла Таала 1000 айлык соопту берет. Мындайча айтканда Лайлатул Кадр хайрун мин альфи шахр дейт. Бул ошол эле сүрөдө айтат. Бир кадыр кечеси де ибадат кылуу андан 1000 ай ибадат кылгандан баягы жакшы дейт да. Мисалы бир түндө сиз 1000 айлык же 84 жылдык ибадаттын соогун алганга сизде мүмкүнчүлүк бар. Бул эң негизги өзгөчөлүгү мына ушул жерде турат да. Ошондон сөзсүз түрдө биз кадыр түндү ибадат менен өткөрүшүбүз керек. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман сама рамадана иманан ва ихтисабан" дейт. Ким орозону чын ыхлас менен Аллаху субхана ва таала ушул орозого убада кылган соопторду берет деген ишенич менен кармаган болсо, анын күнөөлөрүн Алла Таала кечирет дейт. Андан кийин айт: "Ман кама рамадана иманан ва ихтисабан." Эми ким Рамазанда таравих намазын окуса, түнкү намазын окуса, ыхлас менен Алла Таала соопторду берет деп ынанса, анын да күнөөсүн Алла Таала кечирет дейт. Аман кома лайлатал кадр дейт. Караңыз, пайгамбар айтат, ким эми кадыр кечесин дейт да. Ошондой ибадат менен өткөргөн болсо, биринчи эми таравих намаз окуйбуз да. Андан кийин ибадаттарыбыз бар, түнкү тахажжуд намазыбыз бар, зикир дуалар бар, Курандар бар, тасбихтер бар. Ошолор менен өткөргөн болсо, Алла Таала анын да күнөөсүн кечирет дейт да. Бул мусулман адамга аябай бир мүмкүнчүлүк. Жөнөкөй бир уктап, же бир телевизор көрүп, же башка кылып өткөрбөш керек да бул күндү. Кино көрүп, сериал көрүп өткөрбөш керек экен да. Мисалы, ал сериалдар башка күндө эле боло берет да. Алар токтобойт, өмүр өткөнчө ал нерселер токтобойт. Бирок ушул жылы Алла Таала мага мүмкүнчүлүк берди деген сезим болуш керек да. Кийинки жылга чейин эч ким кепилдик бере албайт. Эртеңки күндө эмес, бир мүнөттөн кийин эмне болот, ал кепилдикти биз бере албайбыз да. Алла Таала мүмкүнчүлүк бергенде ошол акыркы 10 күндү баягы жакшы ибадат менен өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Азыр баягы күндө эле баягы таң деле батата турган учур болуп калбадыбы? Анан азыр дагы бир суроо берип калайын. Биздин дагы ушул актуалдуу суроолордун бири негизинен орозо учурунда ушул жанагынтип ооз ачырып сооп тапкысы келгендер да арбын да биздин бир туугандардын арасындачы. Анан ушул ооз ачыруунун сообу канчалык биздин шариятта? Ооз ачыруу бул жакшы амал. Анткени пайгамбарыбыз айткан: "Мен фаттара саиман" дейт. Мындайча айтканда, ким бир орозонун оозун ачкан болсо, Аллаху субхана ва таала ошол ороз ачкан адамдын сообун кемитпестен туруп, ооз ачырган адамга да берет. Мындайча айтканда, биз жөнөкөй сөз менен айтканда, бир күндө 2 орозонун сообун алгың келсе, анда ооз ачыр деген сөз да, мындайча айтканда. Бирок ошол ооз ачыруу бул бар нерсе. Бирок ошол ооз ачырды кандай ачырсак болот деген да маселе турат да. Мисалы, сөзсүз түрдө эле бир баягы өтө бир чыгашаны кылып ачтырыш керекпи? Эми ал мүмкүнчүлүккө жараша боло бериш керек. Бул берекелүү бай. Балки сиз бирөөгө бир урттам суу менен оозун ачып койгон болсоңуз, бир хурма менен оозун ачып койгон болсоңуз, бул чындыгында ага кубаныч тартуулап атат да. Кээде жолоочулар деле көп болот. Мына ушул баягы окуп жүрүп, билип жүрүп, ким практикада көргөн, бул өзүнчө эле бир башкача неме экен да. Биз мына ошол баягы иштер менен, баягы ажылык, ошол иштер менен Саудияга барып калганда, ошондой учурга дал келип калдык да. Мисалы, ал жак ысык, баарыбызга белгилүү. Анан биз жумуш менен жүрөбүз. Ошол жолдо кетип атканда шам учуру болуп калды. Ошондо биз айылга жакын калган, кире элекпиз кийинки баягы Жидда шаарына. Ошол жерде 4 көчөлөрдө адамдар туруптур да. Суу көтөргөн, курма көтөргөн, коробкаларда өткөн машиналарга бирден ооз ачарын алышпой калай деп берип атат да. Мындай кандай бир баягы канча адамга ошол немеге жеткенге чейин чаңканды, суусады, ошонун суусундугун кетиргенге, оозун ачканга жардам берип атат да. Мына бизде Кыргызстанда чындыгында бул дагы аябай жакшы бир өнүктү десек болот. Мечиттерде ооз ачылып атат. Адамдар мечиттердин оозунда мында көчөлөрдө ооз ачарларды таратып атат. Кайсы бир учурда мисалы мына диний башкармадагы дайыма ушул самалыкты аткарып келет. Бул болсо дагы адамдарга биринчи жагынан кубанычты тартуулаган менен, экинчи жагынан бул ооз ачыргандын сообун алып атат да. Ооз ачырган сообун алып атат. Ошондон бул өтө жакшы амал. Колдон келишинче аткарсын дейбиз. Бирок жанагындай көп эле
таклиф менен же кыйынчылык менен эмес, ошонун бир жеңил жагын деле ойлоп баягы берсе болот. Анан мүмкүнчүлүгү барларга эми кандай ооз ачырган болсо боло берет. Себеби баары бул сооптуу деп эсептелине берет. Акыркы убактарда жанагындай ресторандарда ооз ачырып, дасторкондун үстүн жыйма толтуруп, анан ошол учурда көп эле баягы ысырапка да жол берилип кетеби деп ойлоп калам да кээдечи. Ушул жаатынан негизи баягы чек барбы? Ушундай эле болгону жакшы дегенчи. Өзү негизи ар бир нерседе сарамжалдуулук бул жакшы деп эсептелинет. Ошончо коюлган нерсе баары бир желинбейт да. Желинбейт. Мына ошондуктан бир сарамжалдуу болсо, бул өтө жакшы болот. Андан кийин ошол ысырапкорчулукка жол бербеш керек. Себеби ысырапкорчулукта бул чындыгында жакшы болбой калат. Эми ооз ачырган жакшы ниет бар. Кээде адамдар жакшы ниет менен келгендерди урматтап сыйлап көп нерсени коюшу мүмкүн. Бирок ошол көп коёбу, аз коёбу, баары сообу бир болуп калат да. Мына ошондуктан баягы ысырап кылбастан сарамжалдуулук менен кылса деле бул жакшыраак болот. Себеби бизде мындай көрүп туруп кылып ээрчип кетип эткендер көп болуп атпайбы? Мисалы, маркумду акыркы сапарга узатканда деле эмне деген ысырапкерчиликтер болуп кетип атат. Бирөө 1 жыл көсөйсө, тиги атаандашып 2, анан тиги 3, ушинтип баягы ысырап болуп кетип атат. Анан анын артынан адамдар карыз болуп кетип атат. Анын үстүнө шариятка да туура келбей жатат да. Ошондуктан шариятта айтылган жери бар, баардык нерсенин ортосун карманган жакшы дейт да. Көп деле ысырап эмес, көп деле сараңдык эмес, ошонун ортосун карманган болсо, ошол жакшы деп эсептелинет. Анан баягы 1-2 жыл болуп калды окшойт. Ошол дин башкармалык атайын ооз ачар ушинтип кафе ресторанда өткөрбөй, ошонун баягы продуктусун алып туруп муктаждарга таратып берсе деп сунуш кылганда жарандарыбызгачы. Ушул дагы бир баягы ысырапкерчиликти жоюуга болгон бир амал катары кабыл алсак болобу? Биз баягы ошондой кабыл алсак деле болот. Экинчиден андан да жакшы, мисалы ошончо каражатты биз бир ооз ачарда эле жок кылып коюп атпайбызбы? Бирок ошого продукта азык-түлүк алынып, муктаж үй бүлөлөргө берилсе, ал азык-түлүк менен ал үй бүлө балки 10 күн, 15 күн ооз ачат да. Анын согу көбүрөөк болуп атат да. Бул деле аябай жакшы бир альтернативалык жол болгон. Аны биз чындыгында аткара турган болсок, бул болот. Себеби ошол учурларда баягы биз азык-түлүктөр менен берип калбадыкпы? Ошондой бергенде чындыгында өтө муктаж үй бүлөлөрдү биз өз көзүбүз менен көрө алдык да. Көрө алдык. Мына ошондуктан баягы ошол ооз ачарыбызды продукта иретинде ошондой үй бүлөлөргө тараткан болсок, бул дагы болсо орозо айында аларга кайсы бир деңгээлде жеңилдик, экинчи жагынан социалдык көйгөйдү чечүү, бир туугандык мамилени бекемдөө, Рамазандын өзүнүн баягы жакшы бир кубаныч сезимин киргизүү болуп эсептелип калат дагы. Балки ушул нерселерге дагы багыт алган болсок, бул дагы да пайдалуу жана берекелүү болот. Анан ушул жерден дагы мен ушул суроону баягы жыйынтыктоочу суроо кылып берейин. Ушул суроонун жыйынтыктоочу суроосу. Үйдө ооз ачырганда деле ушул сарамжалдуулукту пайдаланыш керекпи? Үйдө дагы ооз ачарда сарамжалдуу болуш керекпи? Эми негизи кайсы нерсе болбосун, баягы акча маселесине келгенде сартпай турган маалда ошо сарамжалдуулук болгон бул жакшы болуп эсептелинет. Эми баягы чындыгында ар бир адам үй бүлөсүнө кубаныч киргизүүнү каалайт. Бул орозо деп эсептейбиз. Бирок баягы орозо дегенде эле биз бул тескерисинче баягы орозо кээ бирлер ушундай түшүнүп алат экен, бул чындыгында ичип жей турган ай депчи. Анысы деле макулдур, бирок биз орозодо тескерисинче биз бир жаңы бир сабакты, жаңы бир нерсени үйрөнүп атабыз да. Бул болсо дагы ошол баягы жашообуздагы бир туура жакшы багытты табалы деген ойда. Ошондуктан баягы орозодо ооз ачар деле эми сарамжалдуу болсо, көп эле ысырап барбаш керек да. Кандай нерсе ысырап болсо, ошондон баягы сактанганга биз аракет кыла беришибиз керек. Бирок ошол мисалы үйдөгү ооз ачарга, балдарга керектүү нерселердин баарын алып койгон, бул дагы туура эле деп эсептелине берет. Болгон биз кээде көрүп калабыз, кээде чет өлкөдө көрүп калдык, орозо киргенде эле продукталарды жыйнамай, топтомой болуп калат да. Анан адам ойлонуп калат, бул орозо айыбы же ашказандын айыбы, ошондой болуп калабы деген баягы топтоп неме кыла турган айыбы депчи. Жок, тескерисинче биз негизги орозонун маани маңызына жеткенге аракет кылышыбыз керек да. Баягы ошол ач калуу менен биз эртеден кечке чейин ач калуу менен эмнени сезебиз? Аллах субханала тааала бизге монобу адал жесең болот деген нерседен сактанып атабыз да.
ошол нерсени колдоно албай калгандыгыбыздан эртеден кечке чейин анан орозо ачылган, ооз ачылган учурда колдонуп ушул нерсенин кадырын билишибиз керек экен дагы, Алла Таалага шүгүр айтканды билишибиз керек экен да. Ой Кудай Таала өзүңө шүгүр болсун, мына эми колдондук, иштик, жедик, жок болсо эмне болмок экенбиз деген. Бул Алла Таалага шүгүр айтканга түрткү бериш керек. Экинчиси, арам нерседен сактанганга бизге жардам бериш керек. Былайча айтканда биз адал нерседен сактандык да. Демек, адал нерседен сактанып аткан, арам нерседен биз оңой деле сактансак болот турбайбы деп туруп, арам нерседен сактанганга бизге жакшы түрткү берет экен да. Андан кийин эртеден кечке чейин ач жүргөндө, чындыгында адам ач болгондо башка колу жука бир туугандардын, баягы муктаждардын, жетим жесирлердин абалын билет экенбиз дагы, адамды кайрымдуулук болгонго баягы түрткү берет экен да. Андан кийин адам баласы баягы орозодо өзүн 30 күн аябай аяралап орозобузду сактап атпайбызбы? Жаман сүйлөбөстөн кояйын айын деп баягы намаз окуй коюп, бирөөнүн акысына кирбей жүргөндөн кийин бул адамды баягы өзүн өзү көзөмөлдөп ибадатка бекем болгонго түрткү болот экен. Былайча айтканда комплекстүү адамга пайда да. Анан баягы акыретте бул адамды тозокко кирүүдөн сактайт дейт. Пайгамбар хадисинде келет, Куран менен орозо, ошол ким Куран окуса, ким орозо кармаса, ошого шапаатчы болот дейт, ортомчу болот дейт. Орозо айтат экен, бул кечке чейин ач калды мен үчүн. Алла Таала өзүң үчүн ач калды, бейишке киргизе көр дейт экен. Куран болсо бул түнү менен уктабады, дайыма Куран окуду, бейишке киргизе көр деп туруп, ал да ортомчу болот дейт да. Демек бул викаятун минаннар. Пайгамбар айткан, ас-сауму джуннатун юстаджанну бихал абду яумал кияма дейт. Былайча айтканда орозо бул калкан дейт да. Калкан эмнеден калкан? Тозоктун отунан калкан дейт. Башка бир хадисте пайгамбар айтат, бир адам орозону нафилели орозо да, парз эмес. Алла үчүн мен орозо кармайынчы деп эртеден кечке бир күн орозо кармап койсо, ал адамдын жүзүн Алла Таала тозоктон 70 жыл алыс кылат. Биздин бир күнүбүз Алланын алдында 1000 жыл деп эсептелинет. Эми 70 жыл алыс кылат дегени, ал адам таптакыр тозокту көрбөйт деген сөз да. Мына ошондон баягы орозого, мына азыр орозо кармап атабыз. Бай дайыма ыхлас менен, чын ниет менен, туура ниет менен кармаганга аракет кылалы. Орозону мисалы текебердик, башка бирөөгө көрүнүштүк, рыя, кожо окусун, кожо көрсүн менен жок кылып албаганга аракет кылышыбыз керек дагы. Чын ыхлас менен кармаган болсок, мына ошол орозонун негизи маани маңызына жетебиз дагы. Пайгамбарыбыз айтат, орозо адамдын дуасы кабыл болот дейт. Мына ошол орозодон пайдаланып, үй бүлөбүзгө, өзүбүзгө негизи мамлекетибиздин тынчтыгына көп өнүгүүсүнө бата кылышыбыз керек. Абдан сонун. Рамазан айындагы эң жакшы көргөн кайсы амалдарды кылсак болот? Кайсы амалдар эң жакшы көргөн деп кабылданган десек туура болобу? Ооба, чындыгында Алла Таала парз кылган, ибадат кылган, аткарыла деген бардык амалдар эле жакшы. Бирок эми ошолордун ичинен эң жакшысы бул орозо айы болуп атпайбы? Орозо айында Куран түшкөндүктөн Куран менен көп алектенген жакшы да. Куран окуш керек, колдон келсе хатым кылганга аракет кылыш керек. Куран окуганды үйрөнүш керек. Ар бир күнүбүз Куран менен өткөнгө аракет кылсак, бул байкара шахр Рамазан аллази унзила фихил Куран дейт да. Орозо айында Алла Таала Куран түшүрдү дейт. Биз Куран менен эле болгон мамилебизди оңдогон болсок, мисалы ким Алла Тааланы зикир кылам десе, ал Куран окусун дейт да. Кыраатул Куран афдалы зикир. Зикирлердин эң жакшысы бул Куран окуу дейт. Мына ошондон Куран нуруна бөлөнө турган болсок, кийинки жашоолорубуз дагы мына ошол Куран болот, акыретибиз дагы нур болот дегендей, Аллах субханаху ва таала мына ошол Куранга баарыбызды бекем кылсын. Алла ыраазы болсун. Анан биздин көрөрмандардын дагы суроолору болушу мүмкүн. Мен учурдан пайдаланып айтып коеюн, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүндө атайын байланыш борбору ачылган. Ошол байланыш борбору боюнча дагы бир азын аулак сөз кылып койсок, негизинен кайсы убактан кайсы убакка чейин иш күн, анан кандай суроолор көбүнчө келип жатат? Биздин жарандарыбыз бардык эле суроолорду бере берсе болобу? Ооба, биздин байланыш борборунда жумуш ошол 9-дан 5-ке чейин эсептелинет. Ал жерде биздин ошол алымдарыбыз отурат, келген суроолордун баарына эле жооп берет. Эми азыркы учурда азыр ушул жерде козголгон суроолордун баары ошол жерге орозо болгондуктан орозо боюнча суроолор көп келип атат. Негизи эле биздин байланыш борборуна кандай диний суроолор болбосун баарын берсе болот. Бизге ошол ибадат боюнча суроолор келет, соода саттыктар боюнча келет, үй бүлө маселеси, ажырашуу, талак маселелери,
Анан ошол талак, ажырашуу оор маселелерди ал жерден жооп берилбейт дагы түз эле диний башкармага чакырылат. Себеби анын чар тараптуу, ар тараптуу баягы сурай турган баягы терең маселе да эми талак ажырашуу маселеси. Аны көзмө көз гана сүйлөшөбүз. Калган суроолордун баарына мына кыргыз жарандары мына чет өлкөдөн бери жазып атышат, телефон чалгандар бар. Демек биздин байланыш борборуна чалуу аркылуу жана чат аркылуу дагы суроолорун берсе болот. Негизинен урматтуу көрүүчүлөр, мен номерди айтып коеюн. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын байланыш борборунун номери 0550 557 775 экен. Дагы бир жолу кайталап коеюн. +996 550 55 77 75 номерине чалып, WhatsApp аркылуу дагы жазса болот да. Ооба, жазса болот. Мынакей WhatsApp аркылуу дагы өзүңүздөрдүн сурооңуздарды узатсаңыздар, байланыш борборлорунун адистери сиздердин бардык суроолоруңуздарга жооп бермекчи. Багы ыкчам жооп алууга дагы бул абдан чоң мүмкүнчүлүк да. Ооба. Сизге чоң рахмат, чынында абдан маанилүү багытта иш алып барып аткан экен бул байланыш борбору дагычы. Негизинен бир күндө канча суроо келип атат биздин жарандарыбыздан? Эми бир күндө орто эсеп менен 100-150 чалуу болот. Кээде 200-гө чейин чыгат. Ал эми чаттардын суроолор андан абдан эле көп. Абдан көп. Ооба. Анан баягы талак маселеси да болуп калышы мүмкүн да. Аларды кандай кылса болот? Ооба, талак маселеси боюнча да чалышат. Кээде баягы бизде ошол байланыш борборунда отурган талак маселелерин да жакшы түшүнгөн адистер, алымдарыбыз отурат. Кээде баягы жеңил, желпи болгон болсо өздөрү жооп берет. Кээде аябай терең, эки тарапты тең угуп, психологиялык балки коштоолорду, шарияттык коштоолор керек болгон учурлар болуп калат. Же болбосо баягы чырдын негизин себебин аныкташ керек болуп калат. Телефондон бул кыйын. Ошону чырды аныктап туруп, ошону жокко чыгарып туруп, андан кийин маселесин чечип, кийинки жашоолорунда ошондой нерсе болбогондой кылып, биз ошо фатва бөлүмүндө жардам бергенге аракет кылабыз. Мындайча айтканда, ошол чырдын булагын себебин аныктап аны жок кылбаса, биз бул жактан жооп берген күндө деле эртең ошол нерсе дагы кайра неме боло берет экен да. Демек келиш керек. Демек ошон үчүн келгени жакшы деп айтабыз. Себеби азыр учурда мисалы мамлекеттик статистика деле айтып атат, 10 миң, 8 миңден 10 миңге жакын үй бүлө ажырашып атат да. Бул чындыгында өтө кооптуу үй бүлө маселесине. Биз тескерисинче үй бүлө институтун бекемдей албай жатабыз да. Канчалык бул жакта ыймандуулук бар дегенибиз менен жоопкерчилик дагы кээде жок болгон учурлар болуп атат. Мына ошолордун баарын аныктап, андан кийин баягы шарияттын баягы негизинде жооп берип, үй бүлөнү сактап калганга аракет кылабыз. Эми чындыгында сакталбай калганга айла жок. Бирок кандай болгон күндө дагы баягы шарияттын негизги көз карашын түшүндүрүп берип, маселелерин караганга аракет кылып атабыз. Аллах сизден ыраазы болсун. Биздин студиябызга келип, биздин жарандарыбыздын суроолоруна абдан сонун жооп бердиңиз. Биздин жарандарыбыз да өзүнө керектүү суроолордун жоопторду алды деп ишенебиз. Эмесе бизден чыккан белек бар. Салих Адал Азык компаниясы Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгондагы ошол мамлекеттик бардык стандартка жооп берген Адал Азык компаниясы бүгүн буюрса үйдөгүлөр менен чогуу ооз ачасыз. Бизден сизге белек. Алла ыраазы болсун. Сиздин дагы орозоңуз кабыл болсун. Эмесе урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер рахмат жааган Рамазан берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер,